Ушинтип аты жок калды. Доске, кандайсың? Уктуң беле, азыр Бишкектин үстүнөн вертолеттор менен вируска каршы химиялык каражаттарды чачышат экен. Ошол үчүн эшикке чыкпагыла, анан башкаларга да айтып кой. Давай. Жүрдүң? Сен буну каяктан уктуң? Бул деген калп да аза. Ой, калп эмес. Мына видеону көрбөйсүңбү? Мына көрдүңбү? Аза, бул деген фейк да. Сен биринчи бул видеону аягына чейин көрдүңбү өзүң? Жок. Көр. Айт эми баарына. Доске, бул фейк турбайбы? Мындай эле жөнөтпөй болду. Өзүң да ишенбем аларга. Давай. Жүрүм. Шахмат? Кандай эле ой, ишенбейм сага. Ошон үчүн көзүң көрбөгөндөн кийин ишенбеш керек. Азыр коронавирус тууралуу көп нерселер айтылууда. Бири-бирине жаңылыктарды айтышып, билдирүүлөрдү жөнөтүшүүдө. Бирок маалымат ар дайым эле чын боло бербейт. Тастыкталбаган маалыматты таратууга болбойт. Ал ушак жаратып түшүнбөстүккө алып келиши мүмкүн. Такталбаган маалымат адамдарды туура эмес кадамдарга түртүшү мүмкүн. Ал тургай дүрбөлөңгө түшүрөт. Маалыматты текшериңиз. Аны бир гана ишенимдүү булактардан алыңыз. Же болбосо Кыргыз Республикасынын расмий баракчасынан алсаңыз болот. Колуңарды жуугула, ден соолукта болгула.